Эки уул, эки кыз. Уулунан калган неберелерин эркелетип көз жашын ушул күнгө чейин токтото албай ыйлаган Имамали Боркошов сентябрдагы каргашалуу окуяда чоң уулунан айрылган. Чек ара кызматында кызмат өтөгөн маркум Нургазы Боркошов 1 жыл мурда көзү тирүү болуп, ушул үй бүлөөнүн мүчөсү болгон. Memleketten barılarga öz jardam berilip ötet. Bişkekten üy verdi, 3 komnatalı. Anan şu pul usuldarını bardım berip ötet. Onça munça gün pomoş kelse gün pomuşunu beretler. Baldarına jakşyla karap atat hökümet özü. Şu hem hökümetke hem rahmat şunçalık karap atkanaga. Allah'ın kınalı sözümüzü aldınız, özümüz bar razı uyuyor. Маркумдун бир тууган эжеси Баатыр иниси Кенжетай кызын көрбөй калганын айтып кайгырат. Нургазы көзү өткөн күндөрү кичине кызы жарык дүйнөгө келген. Ага кыргыз спортчусу чемпион Мээрим Жуманазарованын ысымы берилген. Анткени Нургазы Мээримдин күйөрманы болгон. Артында 4 баласы калды. Өзү эң кичүү кызын көргөн дагы жок. 16 күнү өзү өтүп кетти. 17 күнү кызы төрөлдү. Өкем өзү ошол Мээримдин күйөрманы болуп жүргөн экен дагы атын Мээрим койдук. Нургазынын достору жана аны окуткан мугалими Нургазы менен сыймыктанаарын айтышты. Жаштайында жөнөкөй бала болгон Нургазы кичинесинен эле эли журтка күйүмдүү болуп чоңойгон экен. Бул жашоодон алганда бул досубуз Нургазы өтө ак көңүл, досторунун образын бийик койгон, достук жөнүндө ата энеге болгон, мектепте эжегелери болгон мамилеси өтө жакшы. Бирөөгө эч кандай кири жок дегендей. Башталгыч класста өзүм окутканмын. Өтө жоопкерчиликтүү, жошмомун бала эле. Ушул аскер кызматында иштеп жүргөндө дагы өзүнүн ошол жоопкерчиликтүүлүгүн көп эле байкайт элем да, мектепте окуп жүргөндө деле. Адам баласы патриоттук сезими жогору болгондо ал өзүнө каршы өлүмгө да барат. Өзүнө каршы ок тийсе да, ошо октун оорусун сезбей тогушуп жүрө берет экен да. Ошончолукка чейин тарбиясы, иманы чоң бала болгон экен. Мекен чегин коргоп баатырларча курман болгон маркум Нургазы Боркошовдун ысымы туулуп өскөн Баткен шаарынын Базарбашы кварталындагы көчөгө берилди. Баатырдын ысымын түбөлүктө калтыруу үчүн көчөнүн жашоочулары китеп чыгаруу демилгесин да көтөрүштү. Улам Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.